азыркы учурда биз Кара Суу районунда турабыз. 4000 метр бийиктикте. Булга чейин билесиздер, баягы туура эмес маалымат кеткен экен. Алай өрөөнүндө деп петроглифтердин бузулгандыгы жөнүндө, жол салынгандыгы жөнүндө маселе көтөрүлгөн. Ошол Facebook'та башка массалык маалымат каражаттарында көтөрүлгөндө мен айткам, өзүм барып, атайын комиссия менен барып, эксперттер менен барып ушул жерде жолугуп, ошонун абалын көрүп, чындыгында кандай болгон, эмне болгон, эмне үчүн бузулган, кимдер бузган деген маселелерди көтөрүп, анан ушул жерге келебиз деп. Азыр келдик, эң чокуда турабыз, тоонун башында. Мына жаныбызда мынакей айтылган петроглифтер, бул көптөгөн таштардын бетинде бүгүнкү күндө сүрөттөр түшүрүлгөн. Алдында дагы мынакей, эгер карап көрсөңүздөр, мына петроглифтер жайгашып турат. Бул жерде бир канча көмүр иштеткен компаниялары бар экен. Эми азыркы учурда бир канча деп атабыз, анткени бүгүнкү күндө бир эле компаниянын өкүлдөрү менен жолуктук. Мына бир компаниянын өкүлдөрү бул жерге лицензия алып, азыркы учурда өндүрүшүн баштаган экен. Бирок булардын жолу расмий түрдө берилген жолу Айлыкбек тараптан тиги тоонун кыркасы менен берилген. Ошондуктан азыркы учурда булардын ишмердүүлүгү жөнүндө бизде эч кандай претензия жок. Бирок могу жердеги компанияга претензиябыз бар. Анткени ушул жерде мына Айлыкбектин жер боюнча өкүлү турат. Жол салынган. Ушул жака чейин жол келген, мынакей. Жол келгенде дагы петроглиф өйдөдөн тоодон келип аткан петроглифтердин баардыгын бузуп туруп, ушул жерден өткөн. Кайсыл компания жасаган, кимдер жасагандыгы жөнүндө азыркы учурда маалыматыбыз жок. Берилген расмий маалымат боюнча эч бир компанияга бул жерде лицензия берилген эмес, расмий түрдө. Бул жолго эч кандай уруксат берилген эмес. Эч кандай мынакей Айлыкбектүндө дагы эч кандай маалымат жок экен булга чейин бул боюнча. Бирок элдин айтуусу боюнча 3-4 компанияга лицензия берилген деп атат. Анын баардыгын азыркы учурда бизде комитет менен такташабыз. Андан тышкары буну ким салды, эмне үчүн ушунча петроглифтерге зыян келтирди, жана кимдер экенин аныктап, аны сөзсүз түрдө биз органдарга менен кайрылабыз. Жана бул жерде экологиялык жана башка бир канча маселе бар экен. Анын боюнча мен шаарга барганда дагы өкмөт башчысына бул боюнча өзүмдүн баяндамамды берем. Жана тиешелүү органдардын баардыгына бул боюнча кайрылабыз. Анткени уникалдуу петроглифтер турат, уникалдуу сүрөттөр турат. Бул жердеги сүрөттөр Кыргызстандын бир жеринде дагы кездешпейт. Бунун баардыгы биз кыргыз элинин байлыгы, кыргыз элинин баалуулугу, буну сактап калыш биздин бирден бир милдет. Ошондуктан биз ар бир таш үчүн азыркы учурда көрүшөбүз. Ар бир петроглиф үчүн өзүбүздүн күчүбүздү жумшайбыз. Анан бул жерде эми мына Исламидин Зафир бийлер турат. Биринчи жолу ошол Facebook'ка алып чыгышкан. Биринчи жолу маалымат беришкен. Буларды атайын ала келдик. Мен министрликтин атынан бул балдарга ыраазычылык билдирем. Ушул маселени көтөрүлүп чыккандыгы үчүн. Анан башка жерлерде да маселе бар экен. Ошолордун баардыгын азыркы учурда карайбыз. Ошондуктан бул маселе ушул боюнча калбайт. Бул маселе аягына чейин биз министрлик катары турабыз. Чындыгын айтканда петроглифтер бузулган. Мынакей баары коңторулуп жатат. Мынакей коңторулгандан кийинки бияк бетин карап көрө турган болсок, мынакей уникалдуу петроглифтер. Мындай сүрөттөр Кыргызстанда чанда кездешет, мүмкүн кездешпейт. Ылдый жактан дагы биз Кыргызстандын эч бир жеринде жок петроглифтердин сүрөттөрүн көрдүк. Ага дагы мынакей могу жерден машина кирип, үстүн баардыгын тебелеп, анан тияка чейин бир нерселер курулуп кеткен да. Мунун баардыгын ордуна келтиребиз, мынакей. Эми ал бул компаниянын өкүлү айтып атат, аны алып чыгабыз деп. Ошондуктан алардын баардыгы ал жерде жок болуш керек, ал жерде петроглифтер гана туруш керек. Келечекте буюрса бул жерде чоң иштерди жүргүзөбүз. Эмки жылы мынакей балдар менен да макулдаштык, өзүнчө разведка кылып, волонтерский движение менен, археологдор менен келип, ар бир ташты регистрациядан өткөрүп, карталарын чийип, картография кылып, анан база данныхты баягы биздин өзүнүн электрондук база данных азыр түзүлүп аткан, ошол жакка киргизип, атайын туристтер келе турган жай кылабыз. Анткени бунун артында, мына ушул петроглифтердин артында бир уникалдуу абдан кооз көл турат. Бул дүйнө жүзүндөгү туристтер үчүн абдан кызыктуу боло турган объект. Ошол жакка келишмек.
ошондуктан бул жерде охранный зонасы пайда болот, буфердик зонасы болуп пайда болот. Өзүнүн эксперттер постоянно келип иштешет, специалисттер иштешет. Ошондуктан бул жер мындай кароосуз калбайт да.